Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтий Максатбек Ажы Токтомушев ажылык парызын аткарууга келгендердин ал акыбалы тууралуу билүү, ошондой эле ажылыкты уюштуруу иштеринен кабар алуу максатында Мекке шаарына келди. Штаб жетекчилери менен алдыда турган ажылык парыздарды аткаруудагы чоң жоопкерчиликке болгон даярдыктар тууралуу сүйлөштү. Мындан сырткары кыргызстандыктарга акысыз жатакана, тамак аш менен камсыз кылып, жакындан жардам көрсөткөн доктор Саид жана доктор Абдуллатиф мырзалар менен жолугушуп, аларга чоң ыраазычылык билдирди. Учурда Мекке шаарына келген зыяратчылардын баары жатаканалар менен камсыздалган. Түшкүсүн жана кечинде тамак берилет. Тагдырдын буйругу менен 10-сентябрь күнү Ош шаарынан учуп келген 71 жаштагы киши каза болду. Анын кемпири азырынча аты жөнүн айтпай турууну суранган. Аксакал Каабатулланы зыярат кылып умра милдетин аткаргандан соң жума намазына даярданып жүргөн учур болчу. Мекке шаарында аба ырайы кескин өзгөрүп, жамгыр катуу жаады. Жолдорду суу каптап, шамал катуу болгондуктан дарактар, зым-карагайлар жана Каабадагы курулуш кранынын бир бөлүгү кулады. Бизге жеткен маалыматка караганда күтүлбөгөн кырсыктан табап кылып жаткан 87 киши набут болду. 187си жарадар. Кыргызстандыктардан жапа чеккендер жок. Бүткүл ажы башчыларга тапшырма берилди. Ар бир ажы башчы өздөрүнүн тобундагы ажыларды тактап, ошол кырсыкка кабылгандары барбы жокпу тактагыла деп. Азыр ажы башчылардын берген маалыматына таянсак, биздин Кыргызстандан келген зыяратчы ажылардан ал кырсыкка кабылгандары жок болуп саналды. Ayak tekrar kılına çevirirler kelatır. Bana başına vurulur.